Ал серверге ключ бир да шайлоо комиссиясы мүчөсүндө жок. Бир гана Шайылда Бековада. Бир эле минусун байкадым, отток капиталы. Лакылдап сүйлөгөндүн бардыгы да мамлекет башкара албайт. Же мыйзам жаза албайт. Алар тек гана такмасалар. Мен бийликке жүгүрбөйм. Аны бир канча жолу практикада мен көрсөттүм. Кокустан келген президент, кокустан келген премьер-министр, губернатор болбойт. Ошондуктан алар өнүккөн мамлекет. Башка жол жок. Мейз мырза, саламатсызбы? Салам, Айраш. Атайын убакыт бөлүп маектешүүгө макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Сизге да рахмат. Сиз кызматтан кеткениңизге 7 жыл убакыт болуп кетиптир. 7 жыл сыртта жүрдүңүз. Анан Кыргызстанга келгендигиңизге бир жылдан бир аз эле ашыгыраак убакыт болуп калды окшойт. Бирок сиз келгениңиз менен коомчулуктун күтүүлөрү абдан чоң эле да. Саясий талаада активдүүлүгүн көрсөтө баштайт болуш керек, өзүнүн пикирин айта баштайт болуш керек депчи. Бирок сиз мындай тайм-аут алып жүргөндөй болдуңуз окшойт. Себеби эмнеде? Эме мындай да мен бир нерсени байкадым. Геп башынан болсун, мен эски китепти жаап койгон адаммын. Мен өткөн чагым өткөн чак. Болду бүт. Жаңы реалдуулуктар менен жашаш керек. Ал эми бизде саясатта десе, саясат өзү жок. Саясатчы өзү жок Кыргызстанда. Бардыгы орусча айтканда приспособленцы и шкурники. Личный. Бул соңку жылдары пайда болдубу же мурдатан? Мурдатан эле да. Эми байкасаңар, менин сөзүмө кийин анализдеп аласыңар, кайсы саясатчы эмне кылып жыргатты, кайсы саясатчы берген уадаларын аткарды дегендей. Бүгүнкүлөрдү кошпогондо. Ошондуктан бакылдап шакылдап эле көчөдө жүрсөң, же оң тескери жалган жашыкты айтып эле интервью берип турсаң, бизде коомдо ушундай түшүнүк, бул киши саясатта. Саясатты байкап, дайым ошо саясат менен жашаганга да болот. Ошондуктан мына сиз үчүн жаңылык болсо керек, бирок коомчулук билет, биздин партия, мен башында турган ала жаздан бери эле баардык жергиликтүү шайлоого катышып, жеңип, өзүнүн пикирин, өзүнүн ойлорун угузуп келет. Ошондуктан калганын өзүңүз жыйынтык чыгарып аласыз. Албетте, өзүңүз айтмакчы, өзүңүз түптөгөн Улуттар биримдиги партиясы уюшулгандан баштап эле өзүнүн электоратын тапкан күчтүү партия эле. Өзгөчө серепчилердин баамында бул партиянын түштүктөгү электораты абдан күчтүү экендиги белгилүү. Чындыгында жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катыштыңыздар, жаман эмес, ийгилик көрсөттүңүздөр. Эми болсо алдыда парламенттик шайлоо турат да. Анан өлкөнүн бардык аймагында бул партиянын потенциалы кандай деп ойлойсуз? Эми мындай да, мына биз шайлоого ниетибизди билгизип, арызыбызды Борбордук шайлоо комиссиясына бердик. Биринчилерден болуп? Ооба, биринчилерден болуп бердик. Анан эми мындай да, бизде ар дайым эле баягы башыбызды көтөртө койбой эле баягы шквальный октор менен окоптон башыбызды көтөртө койбой келген мурдагы убактарда. Анан эми потенциалын эч ким азыр айта албайт. Себеп шайлоонун жыйынтыгы, шайлоонун боло турган усулу бардыгына маалым. Башка мага маалым. Эмне болот, кандай болот, кайсы партия өтөт. Себеби биз мурдагы эски системадан кете албадык. Ошол эле система. Башкача айтканда, жакынкы күндөр эле аны өзүмдүн теримде сынап көргөн адаммын. Башкача айтканда, Шайылда Бекованы жана анын серверин эч ким ута албайт. Эч ким жеңе албайт. Бирок ошондой болсо да сиз күчтүү стратег катары партияңыздын алдыдагы мындай келечегин көрүп билип турасыз да? Эми мындай да, партия деген бул кайсы бир идеялаштардын идеянын топтому.
Ал сөзсүз түрдө кимдир бирөөнү же өзү депутат болуп баягы жезизине чокту бул жерине тагынып койкоңдо басып жүрүш эмес. Биз салттуулук партиясыбыз, консервативный партия. Аз-аздан кадамдап болсо дагы биз ошол элдин арасында ошол идеябызды таркатып келе жаткан партиябыз. Бизге идея маанилүү. Эшматка же Ташматка мандат алып берүү эмес. Ошондуктан биз идеябыздан жазбай келе жатабыз. Ошол максатыбызга түпкүлүгүндө жетебиз деп ойлойм. Ушул жерден дароо эле сурай кетейинчи. Азыр мындай күчтүү партиялар, анан мындай өзүн жаңы эле уюшулуп, эптеп-септеп тамтың баскан партиялар деле парламенттик күрөшкө ат салышканы турат да. Анан сиз жеке өзүңүз кайсы бир башка партияга улуттар биримдиги мындай биригиши мүмкүнбү же улуттар биримдигине келсин деген идеяны ойду колдойсузбу? Маселен мен бир да күчтүү партияны көрбөй турам. Ошо күчтүүбүз, моунча шаарда моунча добуш алдык деген партиялардын бардыгы лидери ким экенин эл билбейт. Кандайдыр бир декорация турат, муляж. Анын артында кукловод турат. Баягы орусча айтканда с волосатыми руками, да? Алар ошол волосатый рука жок болсо, ал мына андай партиялар канчасы күчтүү дегендер заматта жок болуп, заматта түзүлүп. Азыр эми көрүп атпайсызбы? Фирма түзгөндөн да жеңил. Партия ошондон 290 партия бар бизде. Арыз берүү да жеңил, ошондон 75 партия каттоодон өтүп атат дегендей да. Анан Майраш эми мындай да мен күчтүү партияны көрбөй турам. Жок. Баягы жалынсымал жалын болуп чыгат, анан жалп этип өчөт. Идеяга сугарылган, ошол идеяны туу туткан, ошол идея менен мен өмүр бою жашайм деген партияны мен көрө элекмин. Бардыгы содалаша коет. Заматта өзүнүн принциптеринен кайтат. Заматта мурдагы жүзүн көрбөй каласың. Эми ал эми кошулуу же башка боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азыр эрте көрөбүз. Анан бизге жалгыз баруу деле коркунучтуу эмес. Барсак болот. Барабыз. Негизи сөзүңүзгө аралчы Кыргызстанда мындай саясий партияларга добуш берүүгө келгенде эл дайыма анын курамында ким бар, анан лидери ким болду экен деп тандашат да. Сиздин оюңузча бул өзү мындай нормалдуу эле көрүнүшпү же болбосо партиянын сөзсүз сиз айтмакчы идеологиясы, программасы ириде биринчи орунга чыгышы керекпи? Эми башка дүйнөдө ошондой да, бизде партия десе Эшматтын партиясы, Ташматтын партиясы деген түшүнүктөн биз кетишибиз керек. Ким кайсы багыттагы жашоону каалайт. Кимдир бирөө либерал болгусу келет, кимдир бирөө демократ болгусу келет, кимдир бирөө консерватор болгусу келет, кимдир бирөө улутчул болгусу келет. Ошол нуктан алып караганда бизде ал түшүнүк такыр жок да, өзү партия деген ошол, партиялык тизме деген ошол. Анан бизде ошо Эшматтын партиясы, Ташматтын партиясы. Эшмат камалып кетсе же бир нерсе болсо ал жок, бүттү. Башка өлкөлөр партиялык системаны ошентип өнүктүрүп атат. Бизде атайылап негизги багыттан буруп элди аластып башка жака буруп кеткен да. Ошондон элдин башы азыр айланып турат. Шайлоочу байкушта күнөө жок. Элдекен саясатчыларды жок. Бардыгы Шайлдабекова менен Шайлдабековдун серверинде кеттим бардыгы. Ошон үчүн ал алмаштырылгыс төрайым болуп атат. Өзү такыр башкача. Бул өзү 3 компоненттен турат. Азыр мына Түштүк Кореядан алып келинген система 3 компоненттен турат. Биздикилер бир эле компоненттин алган.
ошо менен иштеп келе жатабыз. Ал серверге ключ бир да шайлоо комиссиясы мүчөсүндө жок. Бир гана Шайылдабековада. Эми эгер ошол калган эки компоненти бизде болгондо, сиз да жөнөкөй шайлоочу да башынан баштап шайлоонун жүрүшүн посекундно, поминутно карап отуруш керек, байкап отуруш керек. Андан тышкары тестирование деген болот. Ага бардык партия мүчөлөрү, өкүлдөрү катышыш керек. Андан кийин ключ ошо серверге ар бир шайлоого катышкан партиянын өкүлүндө Шайылдабековдун бирдей эле укукта ошол доступ болуш керек. Ошол эки компонент алып коюп. Демек, сиздин оюңуз боюнча бул жерде БШКдагы бир система өзү өзгөрмөйүн, Шайылдабекова болобу, башкасы болобу, кайсы персона келсин, жакшы жагына өзгөрбөйт экен да, Эки гана вариант бар. Биз калган эки компонентти алып келишибиз керек. Же болбосо, Европа өлкөлөрүндөй такыр ушул биометрикалык шайлоодон кетишибиз керек. Ошондо гана таза шайлоо өтөт. Ошондо гана эл максатына жетет. Бул сыйкырчылык дейбизби, алдамчылык дейбизби, мошенничество дейбизби, бул сервер ошондой. Демек, сиздин көкүрөгүңүздө алдыдагы шайлоонун таза өтөөрүнө күмөн саноо бар экен да, Жок, мен мурдагы жергиликтүү кеңештин шайлоосунда да айтканмын, ачык. Азыр деле ошол система кайталанат. Жок, ошондо ачык айтканмын сизге окшогон журналистке, ачык таза өтпөйт деп. Азыр да айтам, таза өтпөйт. Кандай ойлойсуз, бул жерде бир гана БШК эмес, бийликтин дагы саясий эрки болушу зарылбы? Шайлоону таза өтүп Бардыгынын, сиздин да, менин да, бийликтин да, БШКнын да, шайлоочунун да саясий эрки керек. Мен айтып атпайм, бул таза шайлоого жетүү үчүн эки гана жол. Жанагы алып келинбей калган эки компонентти кошуш керек. Ар бир шайлоочу шайлоо процессине эртеден кечке катышып отуруш керек. Сыноого, тестированияга ар бир партиянын өкүлү катышыш керек. Жана ачкыч серверге ар бир шайлоого катышкан партиянын өкүлүндө болуш керек, түздөн. Бул бир. Болбосо такыр бул биометрикалык шайлоодон кетишибиз керек. Эч болбогондо Акаевдин убагындагы шайлоо кодексин алып келишибиз керек. Эч эле болбогондо. Акыркы шайлоо кодекстердин ичинен эң ошол таза өткөргөнгө мындай ыңгайлуусу бул Акаевдин шайлоосу. Себеби аны эми мен азыр тепкилеп жатып калышат, ой, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү. Ал убакта кандай эле? Маселен, бир шайлоо участогундагы мыйзам бузууну эки орган жокко чыгарчу эле, жокко чыгара алат эле. Ал райондук шайлоо комиссиясы же райондук сот. Алардын чечимин областтык шайлоо комиссиясы жана областтык сот. Алардын чечимин республикалык борбордук шайлоо комиссиясы жана жогорку сот. Азыр ошол процедуралардын бири да жок. Демек, тобокелчилдиктер көп экен да. Көп. Ошондуктан азыр мына бийлик жоопкерчиликти алыш керек. Калган компоненттерди алып келиш керек. Шайлоо ачык өтүш керек. Ачкыч Шайылдабековадан башка ошол 75 партия бүгүн эми насип кылып катышып калса, ар биринде ачкыч болуш керек, серверге доступ болуш керек. Бул баягы шайлоонун таза өтүшүнө түзүлө турган өбөлгөлөр жөнүндө белгилеп өттүңүз да. Анан эми биз кайрадан баягы кабыл алынган баш мыйзам боюнча шайлоодо жарымы партиялык, биразы бир мандаттуу округтар аркылуу парламент төптөлгөнү турат да. Сиз ушул шартта, ушул жагдайда мындай бир тобокелчилдиктер болоорун көрүп турасызбы же мындай бардыгы эле сыдыргыга салгандай болушу ыктымалбы? Эми бул шайлоо процессинин башталышы да, эми 2-3 күн болду. Мүмкүн мен айтып аткан ошол тобокелчиликтерди бийлик башындагылар эле көрүп, мүмкүн ошону бир
оңдогонго мүмкүн жолдорун издеп аткандыр. Мүмкүн. Себеби азыр моундай болот аягы деп айтыш кыйын. Бирок ушундай азыркы эч нерсе өзгөрбөй кетсе, шайлоо таза өтпөйт. Мүмкүн мына жаңы эле башталып атпайбы? Ошол бийлик башындагылар мүмкүн тобокелчиликтерди көрүп, мурдагылардын катасын кайталабайм деп мүмкүн бир аракеттер болуп аткандыр. Ал боюнча менин кабарым жок. Айтыңызчы, мисалы Улуттар биримдиги партиясы азыр парламенттик шайлоого аттанганы турат, бирок дагы бир жагдайда, мисалы сиздин башыңыздан оор сыноолор абдан өттү, кыйынчылыктар болду. Ошол учурда боло электе, андай кыйынчылыкты башыңыздан өтө электе, мамлекеттик ишмер катары келгилиңиз келип турганда, сиздин шакирттериңиз, санаалаштарыңыз аябагандай көп болчу да. Бүгүн парламенттик шайлоого катышканы турганда, Мелис мырзанын тегерегинде кайсы саясатчылар биригип атты экен, кимдер барат болду экен бир байракта деген суроолор кызуу талкууланып атат. Түшүндүм. Эми ал мындай да бир аз эртерээк берилген суроо. Себеби эч бир стратег или военный начальник ал өзүнүн планын алдын ала айтпайт. Эгер айткан болсо ал жалган, ал демек ал конструкция болбойт. Экономика темасынан сөз кылсак да, мисалы азыр Кыргызстанда мындай өтө татаал кризис баштан өтүп жатат. Анан сиз 7 жыл сыртта жүрдүңүз, байланыш түзө алдыңыз, тажрыйба топтодуңуз, тажрыйба алмаштыңыз деген сыяктуу. Анан ушул шарттан алганда Кыргызстанда бүгүн өнүгүүнүн өз алдынча иштеп чыккан бир экономикалык модели барбы? Эгер жок болсо, сиз кандай рецептти сунуш кылмакчысыз? Өнүгүү жөнүндө сөз кылгандар мен ойлойм же чалас абад же бүгүнкү дүйнөлүк реалдуулуктан бир аз четтеп калгандар деп. Себеби бүт дүйнөдө ошол G20 деп коебуз, экономикасы өнүккөн 20 мамлекет же дагы G7 деген бар. Ошолордун бардыгы азыр ошол өнүгүү жөнүндө сөз жок. Токтотуп калуу, каршы туруу дүйнөлүк болуп жаткан чакырыктарга. Ошол азык-түлүк артка кетпей, жок дегенде ошол абалда калалы деп. Жок дегенде ошол абал. Ал өнүгүп кетем, ошончо моундай бир мухит ааламда анан мен өнүгүп кетем деш ал эме кыйын. Эми эгер кимдир ошентип айтып атса, ишенгендер да бар го, өнүгүп атат экенбиз деп. Бирок бүгүн ошол боло турган каачылыктарды жумшартуу, смягчение, ошонун гана үстүнөн иштеш керек. Себеби каачылык уланат, токтоп калбайт, көп жылдык мындай бир последствиясы болот. Азыр мисалы карапайым калкта чөнтөгү жука, кээде мындай иче турганга ашы да аз болуп калган, жок болуп калган учурлар болуп атат да. Ушул шартта мисалы сиз азык-түлүк коопсуздугун камсыздоонун кандай жолун көрүп турасыз? Эми мындай да алтын баштуу президентпи же башкасы келсе да жалпоо элди тоюндура албайт. Биринчи кезекте биз күнөөнү өзүбүзгө коюшубуз керек. Андай десең кыйкырып чыгышат, менде эмне күнөө деп. Күнөө бизде экендиги мына шаардын сыртына чыксаңыз эле көрүнүп турат. 100 миңдеген гектар жерлер кысыр айдалбай калды. Ондогон жылдардан бери. Анын ээси президент же тиги парламенттегилердин бирөөсү эмес, ал өзүбүз. Эл мындайда жалпы эл коомчулук биригиш керек. Анан эми бул жерде бир но деген жер бар да. Кээ бир саясатчылар дейбизби, бийлик төбөлдөрү дейбизби, жалган маалымат беришет. Жок, статистика жөнүндө айтат. Статистика же маалыматты туура эмес беришет. Ой, эч нерсе эмес, бул өтүп кетет. Тиги жакта моунча буудай алып келебиз, болду, бүттү. Же тиги жакта моунча кум шекер алып келебиз, бүттү дегендей да. Буну элге ачык айтыш керек. Элге ачык жеткириш керек. Өнүкпөйбүз. Жок эч нерсе. Ал бир деңиздеги тамчы сыяктуу ал бергенген жерде. Давай келгиле биз чогуу иштейли.
деп элди башка жака үгүттөш керек. Анан эми маалыматы жок, коомчулук ой бардыгы жакшы экен, бизде эмне деп жата берет да. Ошол дүйнөлүк коркунучтардын канчалык реалдуулук экенин ошол жергиликтүү телевидение болобу, борбордук телевидение элге жеткириш керек. Маселен, ушул эле талиптер маселесин айтсак, мына окуп элатпайбыз. Аягы кайдан келмек эле бизге. Коркунучтун түрү көп. Жөнөкөй эл качан казандагы ашымы алып алат экен, албаса коркунуч жок дегендей да. Ал эми ал Афганистан кайда жатат, Россия каякта жатат. Коопсуздук темасына бургум келет. Мисалы, азыр өлкөдөгү эксперттердин талдоосунда өлкөдөгү негизги маселе бул чек аралардын бекемдиги болуп атат. Мына кыргыз-тажик, кыргыз-өзбек чек арасында делимитация, демаркация иштери ал күнчө созулуп келе жатат да, кыйла жыл убакыт болуп калды. Анан сиз ушул, эгер жаңылбасам, мындан 2-3 ай мурун ошо чек арага чейин барып көрүп келип жүрдүңүз окшойт. Чек араны чечүүнүн мындай кыска, анан Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөй турган жолдорун көрүп турасызбы? Эми мындай да, чек ара маселелерин же болбосо проблемаларын чечүүдө бул эл аралык практиканы колдонуш керек жана эл аралык нормалар менен бул регулировка болот. Өзбекстандын мыйзамы же Кыргызстандын мыйзамы же Тажикстандын мыйзамы же Кыргызстандын мыйзамы эл аралык нормалар менен чечиле турган маселе. Негизи эле практикада кандай? Адам заты пайда болгондон бери эле чек ара маселесин кайсы бир мамлекет кайсы бир учурда, убакта экономикалык жана аскерий кубаттуулукка жеткенде анан чек араларын тактап кошуналары менен сүйлөшүү жүргүзүп баштайт. Тең ата сүйлөшүш керек. Ага чейин ар кандай 100 жылдап, 50 жылдап ар кандай айла амалдар менен созуп келет. Ошол чек ара маселесин жатып туруп эле казыгын көтөрүп жөнөбөйт. Маселе мына Өзбекстанда алайлы. 2012 жылы Фархат деген суу түйүнү бар. Биздин головной окшоп. Ошо Фархат суу түйүнүн өзбектерден тажиктер басып алган. Билесиз, Өзбекстан кандай кубаттуу мамлекет. Экономикалык жагынан дагы, аскерий жагынан дагы. Бирок алар унчуккан жок. Согушкан жок, эч нерсе кылган жок. Басса басып турсун. 6 жылдан кийин 2018 жылы гана сүйлөшүүлөрдүн негизинде Тажикстанды мойнуна алдырды. Бул Фархат деген суу бөлүүчү жай Өзбекстандын акчасына курулган, Өзбекстандыкы болгон. 6 жылдан кийин бир гана кадам алдыга ташташты. Бирок бүгүнкү күндө ошо Фархат деген дагы эле тажик аскерлери карайт. Бир кадам 6 жылда жүрүштү. Мүмкүн кийинки кадамды 60 жылда жасайт. Баягы аскерлер чыгарып. Мына ошо чек ара. Бизде шашылыштын кереги жок экен. Жок, чек ара маселеси ушундай бир абдан акылмандуулук менен, абдан көрө билгичтик менен чечилет. Кээ бир ушундай бир точкалар бар. Тез чече турган. Аларды сөзсүз түрдө чечиш керек. Биз баягы Союз тарканын абдан татаалдашып кеткен баягы чек ара линияларыбыз, башкалары, ошондуктан ондай бир проблемалар чыгып атат. Негизинен эле мамлекеттин коопсуздугу бир эле чек ара менен чектелбейт. Мына көрүп атасыздар, Канада менен Америка ортосуна дубал уруп атат. Палестина менен Израиль дубал уруп атат. Же болбосо Түркия менен Иран. Тикен зымды кой дубал уруп атат. Анда деле баары бир толук коопсуздук сакталды дегенге болбойт.
Себеби жолдору көп. Азыр 21-кылым террористтик же башка ойдогу ар кандай топтор ар кандай жол менен керек болсо асмандан да түшөт да. Ошондон коопсуздук бир эле чек ара менен чектелбейт. Буну көп багыттуу караш керек. Комплексное решение вопросов бул жерде. Баягы өлкөдөгү регионалдык Борбор Азиядагы коопсуздук маселесине келгенде, талибандардын аракети боюнча айтпай кое албайбыз да. Кыргызстанга бул канчалык деңгээлде таасир этиши мүмкүн? Баягы чек араларыбыз Афганистан менен чектеш, түзмө-түз чектеш болбогон менен биз ушул коопсуздукка кантип көңүл бөлүшүбүз керек? Бүгүн Кыргызстандын ушул багыттагы стратегиясы кандай жазылыш керек? Согуш точкасы чыгыштан бул Борбордук Азияга көчүрүү. Буга абдан көптөгөн каражаттар жумшалып, көптөгөн жыл даярдыктар көрүлгөн проект. Мына мисалы биздин билгенибизге караганда Өзбекстан 2 жыл мурда даярданып баштаган. Госпиталдарды түзүп, өзүнүн аким, айыл өкмөттөрүнүн даярдыктарын өткөрүп, окутуп, куралдуу күчтөрүн кайрадан модернизация кылып, жаңылап, кайрадан түзүп чыгып, Кытай даярданып баштаган дегендей да. Биз эми эшигибиздин алдына келип калганда, анан ушундай коомдо ушундай бир суроолор жаралып атат да. Бийлик тез алмашып атпайбы? Жок, өз негизи да. Биринчи бийлик деген бул бүгүн бар, эртең жок нерсе. Дүйнөдө кандай? Коом кармайт да. Граждандык институттар коом. Коом ошо бийликти бар кылат жок. Бийлик да алмашат, кетет дегенде, мына Өзбекстанда мына бул шайлоолор болуп атат дегендей да. Негизи коом билбеген деген. Мына мен кечеги эле интервьюмду жазып атат, ай бизге келбейт. Это нам не касается. Деп элечи. Анан кээ бир политологдор, саясатчылар туура эмес элди жеткирип атышат да. Ал бизге тийишпейт, алар тиги жакта деп. Мына азыр эле жана эле айтып кеттим, мына Россия коркунучта. Казакстан коркунучта. Кытай коркунучта. Но бүгүнкү күндө ошол дүйнөлүк оюнчулар, игроктор уже сүйлөшүп бүтүштү. Маселен, Кытай через Пакистан сүйлөшүп бүттү. Алчосун ала турган болуп, берчүсүн бере турган болуп. С одним условием, то Түркистанга, Синцзянга кол салбоо боюнча сүйлөшүү. Түрктөр сүйлөшүп бүттү. Бүт аскери мамлекеттик объектилерди биз кайтарабыз, биз неме кылабыз, но ушундай. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүгө жетише албаган бир эле биздин союздаштар калды. Башкача Россия, Өзбекстан, Тажикстан. Анын ичинде Кыргызстан. Акыркы үмүтүбүз ошо Панжшаардагы точка эле ал да алынды. Көпкө чыдабайт болчу. Ошо мезгилде мына биздин негизги өнөктөшүбүз болгон Россиянын союзниктеринин алсыздыгын көрсөттү. Бул проект жалпы эле Борбордук Азияны ошол чыгыштагыдай бир передел мира дейбизби, бөлүштүрүү башка ошол проект, чоң проекттин алкагына бул проектни эч ким атмен кыла албайт. Демек, эң тез дегенде бул процесс 25 жыл, как дамоклов меч биздин мойнубузда тура турган коркунуч. А биз ондогон жылдар бою так ошол радикалдык түзүмдөрдүн борбору кайнаган чогордону болгон ошо Пакистан, Бангладеш, мына могу жерде аз эле адам калды барбаган. 6 айлап, 1 жылда биздин ондогон, 10 миң деген, 100 миң деген замандаштарыбыз ошол жактан окуудан, идеологиялык подготовкадан өтүп келди. Мына Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, бизде ошо спящие ячейки деп коет. Ошолор бар. Алар бизге коркунуч десе, могу танкаларын тизип, анан илгерки дүйнөлүк экинчи согуштагыдай ура деп кирет деп да элестеткендер бар. Бирок андай болбойт. Азыр доор
чакан согуштардын гибридный оюн деп коет. Ошондой жолдор менен жана башка жолдор менен биздин коопсуздугу түздөн түз коркунуч келип турат. Аны эгер кимдир бирөө жок андай эмес десе, ал демек баягы коомду туура эмес жолго салуу. Ошол сиз айтып көтөрүп аткан маселелер, дүйнөлүк каатчылык, ошонун ичинде дүйнөлүк азык-түлүк каатчылыгы, могу жактан келип аткан коркунучтардын баардыгына коллективный турушубуз керек. Тиги же бул генерал бизди коргоп калат эмес. Биз ошо коллективный иммунитет пайда кылышыбыз керек ошого. Ага даяр болушубуз керек. Ошол убагында биздин информбюролор биздин кошуналарыбызда болуп аткан коркунучтар жеткиликтүү жеткирген эмес. Тиги бир жакта ушундай болуп атат экен дегендей гана мааниде. Это бул бизге тиешеси жок деген нукта жеткирип коюшту. Ошондуктан бүгүндө биздеги эки ача пикир ошол. Менин жеке пикирим, конечно, бул менин жеке пикирим. Бирок биз азыр мына Панжшердеги акыркы окуялардан кийин биз түздөн түз прямой финиш дейбизби? Түз коркунуч бизге жаралып атат. Талибан маселеси көтөрүлгөндө бул маселе кайрадан актуалдуулугуна келип жетти, бирок мурда эле Кыргызстанда бул тууралуу көп айтылчу эле, мындай диний радикализм маселеси дагычы. Анан ушундай опурталдуу учурда мындай мамлекеттин бир өзүнүн иштеп чыккан атайын бир саясаты болуш керекпи? Эми мындай да кандай саясат болуш керек? Биз дайым эле ушундай да бизде негизги адашкан багыттарыбыздын бири и саясатчылар ошодон пайдаланышат да. Жок, мамлекеттик саясат. Мамлекет деген бул сиз экөөбүз. Тетиги жигит, бул жигит, үйүбүздөгү ата-энебиз да. Биз коом өзү мамлекет курганга даяр болбой атпайбы биздечи? Экономикалык амнистия маселеси жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы бир топ мамлекеттик ишмерлер, мурунку парламент, азыркы парламент депутаттары кылмыш иши козголду да. Негизи ушул эгерде коррупция менен күрөш деп жарыялана турган болсо, бул экономикалык амнистиянын мындай пайдасы канчалык минус плюс жактары эмнеден көрөсүз? Эми бул нерсени дагы мындай популисттик алдырып, жаман же жакшы, ак көк деп айтууга мындай болбойт да. Бул сөзсүз кандай гана кадам болбосун, пайдасы да болот, зыяны да болот. Канчалык деңгээлде ал немесе пайдасы бул башка өлкөлөрдө практикаланат да, бул көрүнүш? Башкача, эми ар өлкөдө ар кандай жол менен, биздикиндей эмес. Бирок сиз минус плюсун айта албайсыз? Бир эле минусун байкадым, отток капитала. Ошол биз баягы кустур башка башталгандан кийин канчалаган инвесторлор отток акчаларын алып чыгып кетти деп официалдуу 370 миллион тегерегиндегини айтып атышат. Эгер чын болсо, бул анда бул тескерисинче терс реакцияны жаратты. Экономикабызды көтөрмөк турмак кайра түшүрдү десек болот. Соңку жылдары Кумтөр деген бул экономикалык маселеден саясий маселеге өңүт алып кетти көрүнөт. Анан азыр деле бул бийликтин иш аракетин сынай турган бул эң чоң объект Кумтөр катары бааланып жатат. Сиз мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын толук коргой аларына ишенип турасызбы? Эми Кумтөр маселесинде биз эмгектеген баладан баштап жөрмөлөгөн чалга чейин башкача бүт коомчулук бүгүнкү бийликтин кадамдарын колдошубуз керек. Биз деталына чейин билбейбиз да. Алар эмне кылып атат? То есть бийлик кандай кадамдар таштап атат, биз билбейбиз. Эгер туура кадам таштаган болсо, элге иштесе абдан жакшы. Эгер кичине гана туура эмес кадам таштап алсак, бул Кумтөрдүн тагдыры мына кошуналаш Өзбекстанда же Кытайда чечилбейт, бул тей океандын нар жагында чечилет. Эгер туура эмес кадам таштап алган болсок, анда биздин үчүн бул абдан кыйратуучу бир фактор болот. Биздин экономика үчүн дагы, башка үчүн дагы. Негизи жалпы насынан алганда бул ниет деп турайлы. Ниетти биз колдошубуз керек.
Мамлекеттик башкаруу системасындагы кадрлар жөнүндө сурагым келип атат. Жаңы генерация керек бизге, мейли ал аткаруу бийлигиндеби же болбосо ошол жогорку кеңешкеби, жаңы генерация деген сөздү көп айтабыз да. Анан андай болсо биз мисалы сизге окшогон тажрыйбалуу адамдар эмне кылышы керек деген дагы суроо жаралбай койбойт да. Эми мындай да, ошол жаңы генерацияны ошо тажрыйба аркылуу алып келиш керек. Тонна теория стоит килограмм практики. Могу мен дагы бир жолу кайталап айтайын да, могу лакылдап сүйлөгөндүн бардыгы эле мамлекет башкара албайт. Же мыйзам жаза албайт. Алар тек гана такмасалар. Кадр ондогон жылдарда даярдалат. Мына биз ошо суктанып, тамшанып аткан чыгышта өнүгүп кетти, көпкө жетти деген. 55 жаштагы кадр эң баягы чай ташыган эң жаш кадр. Эң жаш кадр. А 55 жашында жетекчиликке келип калса, бул таң калыштуу, чудо. Андайлар өтө сейрек. Ошондуктан биз жаңы генерация. Мына жаңы генерацияга келип эмне кылды? Эми биз таң кандай Акаевдин убагында кимдер отурчу эле парламентте? Алтай Асылканович Бөрүбаев. Интеллектуалдар болчу да. Эмне деген гигант? Абдыган Эркебаев. Медеткан Шеримкулов. Эми кечээги спикерлерди, депутаттарды ошолордун деңгээли менен салыштырууга болобу? Жок. Мына сизге жаңы генерация. Бүгүн парламент келип, ошол алдуу күчтүү болсо, ошол үчөөнүн бирөөсүн спикер кылып койсо, абдан жакшы болмок. Абдан жакшы болмок. А бизде жөн эле көчөдөн жүрүп эле келип премьер-министр болуп атат. Губернатор, мэр болуп атат. Мына сизге жаңы генерация. Жаңы генерация эмес, бул мамлекет деген бул баягы оюнчук эмес. Мамлекетти бир гана тажрыйбасы бар гана адам башкарыш керек. Тажрыйба демекчи? Мына Байден 80 жашта. Туура. Араң басып жүрүп. 80 жашта. А менин өзүмдүн тажрыйбамда 80 жаштагы көптөгөн жетекчилерди көрдүм. Миллиарддаган доллардык бюджети, ВВПсы бар. 80 жашта. Эгер 70-те болсо, анын ордуна тарта алмак эмес да. Ошол 80ге жеткенде гана бышып жетилди, ошол региондун мамлекеттин жүгүн тартып кеткенге даяр болду. 80 жашында. 70 жашында даяр эмес эле. Ошондуктан баягы ачкы куу сүрөм бар го, жаштар бийликке деген, ошондон этият болуш керек. Биз ошо жаштар менен да иштешип көрдүк. Сиз Ошту эң узак башкарган жетекчинин бири болдуңуз да, мэр болдуңуз. Анан сизди убагында баягы кызматтан кетерде ошол Оштун аянтына чыгып алып, миңдеген кишилер кетпешиңизди талап кылган учурлар дагы азыр мисалы архивде бар экен, сакталуу эл оштуктардын эсинде болсо керек ал. Анан сиздеги тажрыйбаны кээде айтышабы? Бийлик эмнеге пайдаланбай атат депчи, же сунуштар болгон жокпу? Эми мындай да, негизи эле да, востребованный тажрыйбасы бар адам бардык жерде востребованный. Бизнесте дагы, жеке иште дагы. Ал киши сөзсүз эле бир темпейип бир кабинетте эле отурбайт. Бирок ушундай оор учурда сиздин тажрыйбаны эмнеге пайдаланат? Эми алардан сураш керек, менин немем жок, кабарым жок. Бирок сизге сунуш болбоду? Болду, убагында болду. Сиз кабыл алганыңыз жок? Жок, эми мен жеке шарттарыма жараша ошол убактарда мен бийликке жүгүрбөгөн адаммын. Аны бир канча жолу практикада мен көрсөттүм. Мага мамлекетимдин тынччылыгы өнүгүүсү менен. Сиз бир топ президенттер менен иштешип калдыңыз, алардын тажрыйбасын сырттан туруп деле байкап, баамдап атасыз да. Анан кыргыз экономикасы үчүн мисалы бир эң бир жемиштүү болгон жылдар кайсы учур болду?
мындай да негизи кыргыз экономикасынын фундаментин түптөп кеткен бул биринчи президент Мырзакаев. Мен дагы бир жолу айтам, өткөндө да айткам, бүгүнкү күнгө чейин биз ошол Акаев жүргүзгөн экономикалык, социалдык реформалардын жемишин бүгүнкү күндө да жеп атабыз. Ошол реформаларды өнүктүрүп кеткен президент бул Бакиев болду. Кандай гана программа болбосун, ал көп жылдыкка созулат. Мамлекеттин эң гүлдөп өскөн учуру бул 2005-2010 жылдар болду. Андан кийинки жылдарчы? Мындай да, мен эми аны кагазда цифра гана айтат да. Майраш Базлакунова же Мырзахматов айта албайт. Мен ошо кагазга карап айтып атам. Бирөөнү актап, жактап эмес. Мамлекеттин эң экономикалык өскөн учуру бул 2005-2010. Бүгүн өлкөгө саясий диалог керекпи? Деги эле ошол саясий күчтөрдүн ортосунда, мисалы, бир аянтчада биригип, мамлекеттин эртеңкиси, келечеги үчүн деген бир консенсуска келүү мүмкүнчүлүгү зарылбы азыр? Саясий диалог бүгүн эле эмес, дайым керек. Ар дайым болуп туруш керек. Бирок бизде башкача түшүнүк да. Маселен, эмне себептен, например, Эшмат менен Ташмат бирикпейт. Элдин көзүнчө жөн эле барыш керек дагы, биригип кетиш керек. Маселен, биз консерваторбуз. Кайсы консерватор партия болсо, биз ошо менен биригүүгө даярбыз. Себеби мамлекеттин өнүгүү жолун бир гана ушул багытта көрүп турабыз. Идеологиясы ошондой болсо, Демек бардыгы, экономикасы дагы. Все, что новое, это хорошо забытое старое. Экономикада дагы консерватизм. Идеологияда да консерватизм. Салттуулук. Демек, ошол салттуулукка карама каршы келген башка идеология менен, анын башында атабыз турабы, апабыз турабы, же агабыз турабы, биз аны менен бириге албайбыз дегендей. Эл ошол жагын, ошондуктан могу партиялык система, партия эмне экенин биздин коомчулук теңирден тескери түшүнүп алган да. Бул парламентаризм, партия деген же Отунбаева, же Текебаев, Атамбаев, Мадумаров эмес. Ал такыр башка нерсе. Кайсы бир өнүгүү этабында ошол идеологиялык багыттын башына ким туруп калат, андан эч кандай бир өзгөрүү жок, өзгөрүү болбойт. Мүмкүн сиз туруп каласыз, мүмкүн мен туруп калам. Негизинен эле бизде ошол Эшматтын партиясы, Ташматтын партиясы деп гана бөлүнөт. Партия андай эмес да. Кандай ойлойсуз негизичи? Азыр мисалы биз бийликке бир конструктивдүү сын айткан оппозицияны бүгүн сиз көрүп турасызбы? Эгер андай болсо, андай оппозиция эмне үчүн башы бирикпей келет да? Же болбосо ар бир лидердин эле амбициясы аттын башындай болуп атабы? Эми мен билбейм, алардын ичинде эмне бар, сүйлөгөнү башка, жасаганы башкабы. Эми ошо бийликтин төбөлдөрүнө көбүрөөк көрүнүп турса керек. Алардыга мен бирөөгө сын эмнеге бирикпей атат, эмнеге кошула албай атат, мен өзүмдүн немеми айта албайм. Ал сиз жетектеген партия бийликке мындай лоялдуу деп айтсак болобу анда? Жок, мына мен азыр эле сын пикиримди айтпадым. Сын пикир деген сөзсүз, конструктивдүү болуш керек. Сөз эле площадкага туп эле баягы жөн кет эле кет дей берген эмес. Мына азыр мен өзүмдүн ушул сиздин эфириңиз аркылуу өзүмдүн сын пикиримди сунушумду айттым. Жасайбы, жасабайбы, алардын иши. Өнүккөн өлкөлөрдө бийликке жаңы келген адамдын ишин бир 100 күндүн ичинде баалаганга болот экен. Азыр болсо бийлик Жапаров мырза кызматка келгенине жарым жылдан ашык убакыт болуп калды да. Анандай сиз жаңы бир өзгөрүүнү, же болбосо макул өзгөрүү болбосо дагы өзгөрүүнүн башталышын көрүп турасызбы? Башаты барбы? Сиз бир нерседен жаңылып атасыз. Өнүккөн өлкөлөрдө эч качан случайный адам келбейт. Аны тиги эшиктен
Бизче айтканда садиктен даярдап, мына либералдар мисалы өзүнүн келечектеги лидерин жетелеп жүрүп тарбиялап, баскычтан баскычка алып чыгып, мына Байден сыяктуу 80ге чыкканда анан алып келет. Ошон үчүн алар өнүккөн мамлекеттер. Бизде колунда бир программасы жок келип отуруп атпайбы. Демек биз өнүкпөйбүз. Өнүккөн өлкөлөрдө кокустан келген кадр болбойт. Кокустан келген президент деле болбосо керек. Кокустан келген президент, кокустан келген премьер-министр, губернатор болбойт. Ошондуктан алар өнүккөн мамлекеттер. Алар ондогон керек болсо жылдар бою программасын даярдап, ошо идеяга сугарып, окутуп, даяр колунда таңгак программасы менен аны кантип ишке ашыруу керек, кайсы этапта ишке ашыруу керек, жатка билген анан кадр керек. Бирок эми бизде артка жол жок да, биз алдыга жылышыбыз керек. Эмне кылабыз эми? Эч нерсе кыла албайсыз. Кантип сыноого болот анда? Канча дагы бир жарым жыл убакыт Кимде? Президенттин ишине, бийликтин ишинин жемишине эмне, канча убакыт зарыл? Эми буну айтууга кыйын. Себеби Садыр Нуркожоевич аябай кыйын кырдаалда ошко иштейбизби, дүйнөлүк могу процесстердин ушундай бир туу чокусуна келип калган мезгилде келди. Айтуу кыйын. Кыйын кырдаалда келди. Сиз мурда президент менен жеке тет-а-тет деп коелук, жолугуштуңузбу, жокпу билбейм, мүмкүн аны айтасызбы, жокпу. Бирок азыр ушул, мисалы азыр чындыгында шайлоолордун алдында, азыр экономикалык абалыбыз олку-солку болуп турган учурда жолугушууга, тет-а-тет жолугушууга чакырса, сын пикир айт десе, эң биринчи кайсы маселени көтөрөр элеңиз? Мен аны угуп көрмөкмүн да. Эмнеге чакырды? Жок, сизге айтып атат да, сыныңызды айтыңыз. Мага мактоонун кереги жок десе. Мен сурамакмын кайсы жерде өзү күмөнүң бар. Кайсы тармак боюнча, кайсы багыт боюнча, эмне күмөнүң. Бирок сиз сырттан байкаган кемчилик жок. Жок, мындай да, биринчи анын ичинен билүү зарыл да. Ичинен билүү зарыл да, эмне проблемасы бар. Ага карата кандай бир аргументтери бар. Андан кийин айтасыңбы? Өзүн нормальный беседа сүйлөшүп ошондой болот да. Анан кирип эле мен сынын пикирин айтпайм да, аны угам. Ушундай да. Айтыңызчы, азыр мисалы дүйнөдө ковид деген бул фактор экономикалык дагы, анан биздин дагы саясий күн тартибибизди аныктап койду да. Биз кайда барабыз, эртең кандай болот деген маселелер. Социалдык. Туура. Бул биз мындан, бул ковидтен биз качып кутула албай калдык окшойт да. Алдыгы дагы бир минимум 5 жылда деп коелу. Анан сиз кандай бир рецепт, эмнени сунуш кылат элеңиз ушул? Эми бул апаат деп коелу, дүйнөлүк апаатка коллективдүү гана каршы туруш керек. Мына ошол өнүккөн өлкөлөрдө өнүккөн өлкө деп бир материалдык гана тарабын айтпаш керек, алардын сознание, уровень интеллекта да. Ошо өнүккөн өлкөлөрдө коллективный туруп, жалпылап, коом каршы туруп, андан кийин чыгып кетишти. Тазалап туруп, анан чек араларын жаап туруп, ошол уровеньди кармап атышат. Бир гана жол. Бул коллективдүү каршы туруу. Башка жол жок. Биз өмүрбү эми бул кетпейт, буну менен биз жашайбыз. Грипп сыяктуу эле толкун болуп турат бул жазда, күздө. Жашаганга үйрөнүшүбүз да керек. Үйрөнүшүбүз керек. Болбосо чекеден билинбеген бул жок бизди бирден кырып алып кете берет. Айтыңызчы, саясатта көп адамдар менен иштештиңиз, сапарлаш болдуңуз, өнөктөш болдуңуз дегендейчи. Анан саясатта достук, кызыкчылыктар деген дагы түшүнүк болот экен. Мен дайым сурайм, мамлекеттик ишке таасирин тийгизбегендей ошол достукту алып жүрүүгө болобу, же адамга ал үчүн тубаса бир эрк керекпи? Болот, бирок кыйын. Ага көпчүлүгү чыдай алышпайт. Чыдай алышпайт.
Макул, анда бул суроого жооп бересизби жокпу билбейм. Азыр эки дос деген түшүнүк көп айтыла баштады. Мурунку бийликтин учурунда деле бул түшүнүк бар болчу, азыр деле. Сиз ушундай учурду таасирди байкап жатасызбы жокпу? Таасири барбы? Эми дос болсо дос болгондур эми. Бирок саясатка таасири барбы жокпу? Билбейм. Сизге бир кыска суроолорду даярдап койгонбуз да. Кайсы кыялыңыз ишке ашпайт деп ойлойсуз азыр? Билбейм мен, бардык кыялдарым ишке ашып келе жатат. Жашооңуздагы эң чоң катаңыз эмне болду? Ишенич эктигим болду. Эмнени жасоого сизде күчүңүз же эркиңиз жетпей койду эле? Кайсы иште? Эркиңиз жетпей койгон иш болду беле? Аткарам деп. Эрким мүмкүнчүлүк бербей койгон учурлар бар. Досторуңуз азыр көппү же мэр болуп турганда көп беле? Күчтүү адам дос аз болот. Дайым эле. Эң сонун жооп экен анда. Жашоону жаңы барактан баштайм деп жатасыз, Баштадым дедиңиз. Ооба. Ошол баракка эң биринчи кандай тема же кандай сүйлөм жазылмак эле? Ал жазылган. Аны мен ал менин жеке сырым. Аны мен көпчүлүккө айта албайм. Келечекте өзүңүздү президент катары көргүңүз келеби? Эми мындай да, мен өзүмдүн баалуулуктарымы, көз карашымы алмаштырган адаммын да. Мен мамлекетим тынч болсун. Калганы баардыгы Кудайдан. Эч ким мындай кылам деп айта албайт. Баардыгы учур мезгил көрсөтөт. Саясаттагы сатып кеткен досторуңузга бүгүн салам бересизби? Сөзсүз. Ийгиликке жетүүңүзгө эмне түрткү болду? Эмгекчилдигиңизби, же тааныштарыңызбы, же да башка себеп болду? Эми бир гана менин мисалымда эмес, адамды эмгек гана бактылуу кылат. Сизди чоң муштум деп коюшат, чынбы? Жок. Мүмкүн эми ар ким ар нерсе дейт да. Мен мисалы сизди аябай бир айтсам азыр, бир адамдан угуп, сиз азыр ызаланып бул жерден тура кетишиңиз мүмкүн да. Ошонусу кандай бир-эки адам десе дейт, дагы бир-эки адам башкача айтат дегенде, эми билбейм эми кандай айтат, түшүнбөйм. Чоң рахмат сизге, ийгилик каалайм. Рахмат.